محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кудай Таалама миң шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн сиздер менен бул саатта жүдөшүп жатабыз. Бир долбоор уюштурулду. Бул долбоордо Кудай буйрса силер менен биз Кур'андын тегерегинде кеп калабыз. Кур'андын аяттарын тегерегинде кеп калабыз иншалла. Ал эми негизги Kur'an аяттарыбыз болгон. Темабыз Kur'an аяттары. Kur'an аяттары кирбестен мурун алгачкы бүгүнкү программабызды дегеле Kur'an эмне? Ошол тууралуу кеп кылайлы деп ойлодук. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Алла Таала адамзатты жараткандан кийин албетте ошол адамзатты жөн койгон эмес. Албетте инсанды бир максат менен жараткан. Ал максат эң негизгиси Зарият сүрөсүндө Кудай Таалам айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Мен инсандар менен жиндерди бир гана мага кулчулук кылсын деп жараттым деп айтат Алла Таала. Ал эми башка бир аяты каримасында болсо Алла Таала айтат: "Биз инсанды аяттын маанисинде biz insandı halifa kılıp yarattık. Halifanın manisi emine? Halifa bul Allah Taala'nın yer yüzünde sıfatların çağıldırıp bere turgan ulu, mukarram, sıylı bir yaratık. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah Taala insandı yaratkandan keyin insanın koluna bir dustur veret. Bir mizan veret. Bu mizam Kuday Taala'nın kalamı Kur'an bolup eseptilet. Kur'an degen emne? Birinciden oşundan başlay turgan bolsak, Kur'andın bir anıktamasını bereli, anıktamasında ar bir sözgö birden toktolup turup Kur'anды толугу менен түшүнөйлү. Kur'an ilimlerinde ataklı zalkara alımlardan birisi Az-Zarqani rahmetullahi aleyh'tin anıktaması aybay manülü. Бұл анықтамасын оқи тұрған болсақ, ал айтат: "Ал-Qur'ану каламуллахи ал-муназзал аля набийихи Мухаммадин ал-му'джизу билафзихи al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bit-tawaturi al-maktubu fil-masahifi min awwali suratil Fatihati ila ahirin nasi." Urmattуу telegörүүчүлөр, maanisi oşunday. Kur'an, al-Qur'anu Kur'an. Kur'an bul kelamullahi. Allah Taala'nın kelamı. El-munazzal ala nebiyyihi Muhammed. Paygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüreğine düşürülgen Allah Taala'nın sözü. El-mu'cizu bilafzihi. Kur'an'daki sözleri menen Kur'an bir mucize bolup eseptilet. El-muta'abbadu bitilavatihi. Kur'an'dın okulusu menen ibadat atkarılat. Başkaça aytkanda, Kur'an okup jatkanda insan ibadat kılgan bolup eseptilet. El-manqulu bitawaturi. Bizge tavatur jol menen jetken. Kuday buyursa kin tavatur emne ekendigi түшүндүрөбүz. El-maktubu fil-masahifi. Kitap abalında yazılgan min evveli surati el-Fatihati. Fatiha surasının başından başlap durup ila ahirin nasi Nas surasının ayağına çeyin bolgon Kur'an deb atalat. Mana qarаңыздар, bul anıqtamada Kur'an emne ekendigin толугу менен
Zarqani rahimahullah берген болду. Ал эми ар бир сөзгө турура турган болсок, Кур'ан, Ал-Кур'ан, Кур'ан деген эмне дегенде? Кур'андын мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, араб тилинен которганда окулган деген маанисинде болот. Мына мусулмандар ар дайым Кур'анды Каримди окуйт. Намазда окуйт, таравихтерде окуйт, өз алдынча хатым түшүрүшөт, кыраат кылышат, кыраат кылгандан кийин дуа кылышат. Мына ошондой дайыма окулуп туруучу болгон нерсе болгондуктан, ошол Кур'андын мааниси аалымдар айтышат, негизинен окулган деген маанисинде айтылат деп айтышат. Кур'андын башка да аттары бар. Мисалы Ал-Китаб деген аты бар. Кур'ан Ал-Китаб. Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: "Заликал китаб ла райба фих, худан лил муттакин." Ал Ал-Китаб, Кур'ан Карим Алла Тааладан түшкөн, эч кандай шексиз болгон бир китеп, муттакилерди, такваларды туура жолго багыттоочу бир китеп экендигин эч кандай шек жок деп Алла Таала ошол жерде Кур'анды китеп деп айтат. Башка бир аятта Ал-Фуркан деп дагы аталат Кур'ан Каримде. Фуркан деген сөз жакшылык менен жамандыкты билдирген бир китеп экендигин түшүндүрөт. Ат-Танзил деген мааниси дагы бар. Аты Танзил. Танзилдин мааниси Кур'андагы аяттар белгилүү бир себептерден бөлүк болуп түшкөндүгүн билдирет. Мисалы Az-Zikr деген дагы ат бар. Зикир. Кур'андын аттарынын бирөөсү зикир. Алла Таала Кур'ан Каримде мисал айтат: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kim menin zikrimden baş tartsa, ayat-ı karimanın manisi oşol. Kim menin zikrimden baş tartsa, biyakta zikirden maksat Kur'an-ı Karim. Kim menin Kur'anımdan baş tartatuğan bolsa, ağa deyit, maşakkatlı bir kavur jaşoosу бар deyit. Жана кыямат күнүндө болсо Алла Таала ошол кишини эмне кылып тирилтет, сокур кылып тирилтет дейт. Ал киши сокур болуп тирилгенде Алла Тааладан сурайт: "Кале Рабби лима хашартани ама?" Эй Кудайым, эмне себептен сен мени сокур кылып тирилттиң дегенде Алла Таала айтат: "Сага менин аяттарым келчү. Сага менин аяттарым келчү." Башкача айтканда, Кур'ан аяттары келчү. Ал аяттарды сен уктуң, уккандан кийин ал аяттарды унутуп калдың. Аяттарга амал кылган жоксуң. Сен бул аяттарды кандай унутуп калган болсоң, мына бүгүн сен периштелерин тарабынан дагы унутулуп каласың деген сөздү Аллах субханаху ва тааля айтат. Ошол жердеги ким менин зикримден баш тартса дегендин мааниси ким менин Кур'анымдан баш тартса деген мааниси. Башка Нур деген дагы ат бар Кур'ан-ы Каримдин. Рух деген ат бар Кур'ан-ы Каримдин. Шифа деген ат бар Кур'ан. Шифа деген сөз шифа деген маанисинде. Алла Таала субханаху ва тааля Кур'анда айтат: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматун лил муъминин." Биз Кур'андан кээ-бир аяттарды түшүрөбүз. Бул аяттар момундарга шифа болот. Шифа болот деген мааниси түзмө-түз денелерде шифа болот деген сөз. Ва рахматун лил муъминин, жана момундарга эмне болот? Рахмат болот, мээрим болот, бейбилдик болот, жүрөктөрүнө эмне болот? Бир нур болот дейт Аллах субханаху ва тааля. Демек Кур'андын ошондой бир аттары бар. Кур'андын мааниси, Кур'андын сөздүк мааниси эмне экенин түшүндүк. Ал эми Каламуллах деп атат. Кур'ан бул Каламуллах. Каламуллах деген сөздүн мааниси эмне? Алла Тааланын сөзү деген сөз. Алла Тааланын сөзү дегендин мааниси бул жерде инсанияттын, же кандайдыр бир периштенин, же кандайдыр бир жиндин, же башка бир махлуктун, же башка бир жараттыктын бир сөзү экендиги эмес, бир гана Кудай Таалага таандык бир сөз экендигин далат кылуучу бир сөз болуп эсептелет. Каламуллах деген сөзүбүз. Ал-Муназзал ала Мухаммад. Бул Алла Тааланын сөзү кимге түшкөн? Алгач пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө түшкөн бул Кур'ан кандай жол менен түшкөн? Урматтуу телекөрүүчүлөр, вахий жол менен түшкөн. Биз буну кыргызчада аян деп айтабыз. Ал эми вахий Алла Таала тарабынан кандай түрлөрдө түшүшү мүмкүн?
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ve ma kana li beşerin en yukellimahu'llahu illa vahyen ev min vera'i hicabin ev yursila rasulan feyuhiye bi iznihi ma yeşâ'u." Allah Subhanahu Teala aytat: Eger de Allah Teala bir kulu menen mayekteşүүnü kaalay turgan bolsa, aga vahiy ayan düşüre turgan bolsa, 3 jolu bal budun. Birinciden tüzmö-tüz eç kanday bir toskolduk bolboston, eç kanday bir karajat bolboston, eç kanday bir ortomçu bolbosun, tüzmö-tüz Allah Teala oşol kuldun jürögüne ayandı düşüröt, vahiydi düşüröt. Bul birinci. Buga misal bere turgan bolsok, paygambarlardan misalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din paygambarlığı emne menen baştalgan, sadık tüştörдү көрө баштаган, чынчыл tüştörдү көрө баштаганда, ошол кайсы түштү көрбөсүн, күн келгенде пайгамбар саллаллаху ошол түшүндө көргөн нерсесин акыйкатта көргөн болуп эсептелет. Мына ошол бир вахийдин бир түрү болуп эсептелет. Ал эми экинчи түрү болсо, Алла Тааланын bir nerse arkasından kulu menen süйлөшкөнү болуп эсептелет. Мисалы Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselamda Allah Teala bir darak arkulu Musa aleyhisselamın süйлөшөт ошол жерде. Бул экинчи түрү. Üçüncü түрү болсо, жедейт Allah Teala kaalasa ошол кулуна өзүнүн элчисине bir elçi жиберет дейт. Билесиңер, биякта айта кетүүчү нерсе, Kur'an-ı Kerim birinci жол менен да түшкөн эмес пайгамбарыбызга, экинчи жол менен да түшкөн эмес, бул үчүнчү жол менен түшөт. Үчүнчү жол Жабраил алейхиссалам аркылуу болот. Kur'an-ı Kerim bir гана Жабраил алейхиссалам аркылуу түшөт, Жабраил периште аркылуу түшкөн болуп эсептелет. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir күндө же bir түндө түшкөн эмес. Kur'an-ı Kerim belgili bir okuyalarının koştuğusunda 23 yılda düşkün bolup eseptilet Kur'an. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de jakşı düşünүү üçün, Kur'andagi ayatların toğluğu menen düşünüp, Kur'andagi ayatlarga tuğra amal kılış için. Antkeni Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'ı ne sebepten bizge düşürdü? Kur'an'a tuğra amal kılıp Allah Teala'nın bergen buyrukların atkarışsın dep Allah Teala bizge düşürüp atat. Bizge tuğra joldu bagытты көрсөтүп atat. Мына ошол багытты туура түшүнүш үчүн биз Kur'andын башкача айтканда сабабу нузул деп коебуз. Өзүнчө бир илим бар, сабабу нузул илими бар. Ошол илимге кайрылып туруп, кайсы аяттын кайсы учурда, кайсы убакытта эмне себептен түшкөнүн жакшылап туруп биле турган болсок, мына ошондо аяттарды туура түшүнгөн болуп эсептелебиз. Бирок бул жерде айта турган нерсе дагы бар. Кандайдыр бир окуя болбосо аят түшпөйт. Же болбосо кандайдыр бир эгерде аят болбосо окуя болбойт деген нерсени биз эмне андай түшүнбөш керекпиз. Башкача айтканда, bir аяттын түшүүсүнө окуя шарт деп түшүнбөш керекпиз. Эгерде аят түшпөсө ал окуя дагы болот эле. Болгону окуялар кандайдыр бир аяттын түшүүсүнө болгон эмне болуп эсептелет? Bir каражат, bir себеп болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бери туугандар, ал эми демек Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din жүрөгүнө вахий аркылуу түшкөн болуп эсептелет. Жабраил алейхиссалам аркылуу. Ал эми Жабраил алейхиссалам болсо Kur'an-ı Kerim'di 3 түрдө биздин пайгамбарыбыз алып келген болот. Биринчиден өз келбетинде келген күндөр болгон, өз келбетинде периштелик келбетинде келген күндөр болгон, же болбосо bir таанымал болбогон bir бадавинин сүрөтүндө келген күндөр болгон, же болбосо bir чыңгырактын үнү катары Kur'an-ı Kerim'de alıp kelgen günler bolgon. Peygamberimize en ağır bolgon abalı oşol vahiy kelgende uçurda en ağır bolgon abalı oşol çıngırak günde kelgen vahiy bolgon. Muna bul üç türde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam arkulu vahiyde algan bolup esep, Kur'an'da algan bolup eseptilet. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, kiyinki anıktamada açıkta turgan sözümüz emneken el-mu'cizu bilafzihi. Kur'an-ı Kerim özünün Kur'andagi sözleri menen başkalarda alsız kaldırgan muciza bolup eseptiret.
Урматтуу мусулман бери туугандар, биякта бир маселе бар, айтып кетиш керек экенбиз. Айтып кетиш керек биз. Адам баласы ишенимде бир нерсеге ишенүү үчүн, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда мушриктерди ала турган болсок, эмне деп айтышчу, сенин пайгамбардыңа бир далил катары мужизаң кана дейт. Бир мужиза көрсөтпөйсүңбү, ошондо ишенели деп. Адам баласынын психологиясында кандайдыр бир ыйык, кандайдыр бир чоң бир күчкө ишенүү жүрөгүндө жайгашкан. Ошол себептен мужиза талап кылат. Алла Таала башка пайгамбарларга мужиза берген. Бул мужизаны белгилүү бир вакытка таандык, же болбосо белгилүү бир жерге таандык болгон бир мужиза болгон. Бирок Алла Таала биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир мужизаны берди. Бул мужиза пайгамбарга түшө баштаганда кыяматка чейин улана турган бир мужиза бул. Бул мужиза Кур'ан мужизасы. Ал эми мужиза деген сөз эмне? Мужиза деген сөз бул кандайдыр бирөөнү алсыз калтыруу дегенди билдирет. Кур'ан жаатынан түшүнө турган болсок, Аллах субханаху ва таала 4 аятта, мисалы 1-чи Тур сүрөсүнүн 34-чү аятында айтат. Фальяту бихадисин мислихи ин кану садикин дейт. Эгерде алар ошончолук чынчыл болгон болсо, мушриктер чын болушса, анда Кур'анга окшош бир китеп, бир сөздү алып келишсин дейт. Бул биринчи эмне болот? Ошол мушриктерди Кур'анга окшош болгон бир сөздү алып келүүдөн эмне кылып атат? Алсыз калтырып атат. Бир чоң бир китеп, Кур'ан-ы Карим Фатиха сүрөсүнөн баштап Нас сүрөсүнө чейин 30 пара болгон бир китеп болуп эсептелет. Ошого окшогон бир китеп алып келгиле дейт. Албетте алып келе алышпайт. Алып келе албагандан кийин Алла Таала Худ сүрөсүнүн 13-чү аятында айтат: Ам якулуна фтара. Алар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ошол Кур'анды өзү ойлоп таап чыгарып алган деп ойлоп атышабы? Эгерде ошондой боло турган болсо, ал пайгамбардын чыгарып алган бир китеби болгон болсо, бир сөзү болгон болсо, Кул, айткының эй Мухаммад, фаату би ашри суарин мин мислихи. Кур'анга окшош 10 сүрөнү алып келгиле. Макул, бир китеп талап кылган элем, бир китепти жөнүрө койгула. Кур'анга окшош 10 сүрөнү алып келгиле. Жана барып каалагандан жардам сурагыла. Вад'у ман истатa'tum мин дуниллахи ин кунтум садикин. Ошончолук чын болсоңор, Алла Тааладан башка ким болсо, барып ошолордон жардам сурагыла. Ошолор жардам сурап туруп, Кур'андан 10 сүрө алып келгиле дейт. Анда алып келе албасаңар, анда эмне кылгыла? Кур'анга окшош бир сүрө алып келгиле дейт. Эгерде анда кыла албасаңар, анда бир нерсени билгиле дейт Аллах субханаху ва таала Исра сүрөсүнүн 88-чи аятында: Кул ла ин иҗтама'атил инсу вал джинну ала ан я'ту бимисли хазал Кур'ани ла я'ту бимислихи валау кана ба'духум ли ба'дин захира. Айткын эй Мухаммад, эгерде инсанияттын бардыгы, джиндердин бардыгы Кур'анга окшош болгон бир нерсени алып келүүгө ниеттенсе, аракет кылышса, айткынын эч качан кыяматка чейин эч убакытта бир-бирөөнө жардамчы болса дагы эле Кур'анга окшош эч кандай бир китеп, эч кандай бир 10 сүрө, эч кандай бир сүрө керек болсо бир тамгасын дагы алып келе албайт. Себеби Кур'ан-ы Каримде хуруфу мукатта деген тамгалар бар, маанисин бир гана Алла Таала билет. Бул аят, бул тамгаларды окуп жатканыбыздын түшкөнүн негизги максаты эмне? Түшкөнүн негизги максаты кана силер ошончолук кыйын болсоңор, макул, маанисиз деп эсептеген бул тамгалар окшош дагы бир тамга алып келгиле деп деген маанисинде Алла Таала ошондой Кур'ан тамгаларды түшүрөт. Бул бир мужиза болуп эсептелет. Ал эми мутааббадун битилавати. Кур'ан окуган менен тилават кылабыз. Тилават кылуу менен ибадат кылган болуп эсептелебиз. Бунун мааниси эмне? Бунун мааниси бул бир. Кур'ан-ы Карим намаздарда окулат. Мисалы Алла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат:
La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatihani okugan kişinin deyt namazı yok деп айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси болсо, Кур'ан окуган сайын инсан савап алат. Сооп алат. Сооп адам баласынын жашоодо эң муктаж болгон нерсеси бул сооп болуп эсептелет. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт Кур'ан Карим тууралуу? Мен кара харфан мин китабиллахи. Ким Кур'ан Каримден бир тамга окуй турган болсо, фалаху бихи хасана. Ошол окуган тамгасын Алла Таала бир хасана, бир жакшылык берет дейт. Вал хасанату би ашри амсалиха. Ошол хасана болсо дейт, өзгө 10 кошулуп 10 даражага чыгат. La aqulu alif lam mim. Men alif lam mim bir tamga ekendigi, bir söz ekenini ayткан жерим жок. Alif өзүнчө bir tamga, lam өзүнчө bir tamga, mim өзүнчө bir tamga деп атат. Мисалы айта турган болсок, эгерде Кур'ан ниети менен Бисмиллахир-рахманир-рахим да айта турган болсок, 19 тамга бар. 19 тамганы 10 кылып өтөсүңөр, 190 савап алган болуп эсептелесиңер. Демек Кур'ан Карим окуган сайын, ар бир тамгасын окуган сайын савап аласың. Кур'ан Каримде канча аят бар, канча тамга бар. Ошонун баарынын ар бир тамгасына савап алган болуп эсептелесиң. Жана Кур'ан Карим ибадат деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама". Силердин дейт эң жакшыңар булар кимдер? Кур'ан Каримди үйрөнгөндөр, жана башкаларга үйрөткөндөр деп айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эң чоң ибадат болуп эсептелет Кур'ан окуу, эң чоң зикир болуп эсептелет Кур'ан окуу. Бир чоң алымдардын, Шам алымдардан бирөөсүн сурашкан экен. Аябай чоң бир алым, тафсирде, хадистен, фикхте чоң бир алым болуп эсептелет. Бирок кылган иши мечитте отурган жана келгендерге Кур'ан үйрөткөн болчу. Кел алып айтышкан: "Эмне себептен сиз дейт чоң алым болуп алып туруп барып башка жерде сабак бербейсиз, лекция уюштурбайсыз, фикхтан, хадистен башкадан сабак бербейсиз, бияка мечитте отуруп алып Курандан сабак бересиз" дегенде эмне деп айткан? Бул хадисти окуп, силердин эң жакшыңар сахабаларга кайрылып айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жылдыз болгон сахабаларга. Силердин эң жакшыңар дейт Кур'ан үйрөнгөн жана үйрөткөндөр. Мени дейт могу мечитте отургузган мына ушул хадис деп айтат. Аллах субханаху ва таала бизди өзүгө ылайык кулдардан кылсын, Кур'анды туура түшүнүп, туура түшүндүргөндөрдөн кылсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.